Салам достор, YouTube каналым катталуучулары Атажаным Назира Бердиголова. Айбагандай сонун жерге жайгашып алыпсыз го. Абасы таза. Чалып көрдүм, чалсам эле ошо сразу келе бергиле деп айтышты, бош эле турат деп анан бир кошуна бар ошол бир мешок картошка, бир мешок пияз кылып алып келип берди. Ошо башында төрөп чыгып атканда мен билбептирмин да, ошо мисалы өзүң фамилияңа жазып алса болорунчу. Квартирамды дагы ошо жашаган квартираларымды дагы төлөй албай калып аттым. Иштеп атканда кыздарымды ошо ичине камап бекитип кетчүмүн да. Мүмкүн туура эмес кылдымбы, ким билет, эми же ойлонбостон кылдымбы, эми алдымды билген жокмун да. Салам достор, YouTube каналым катталуучулары Атажаным Назира Бердиголова. Билесиздер, биз бүгүн кайсыл айылга келдик? Жайыл районуна караштуу Орто Суу айылына конокко келдик. Кимдин үйүнө десеңиздер, баарыбызга белгилүү болгон акыркы убакта интернет булактарына аябай кызыгуу жаратып жаткан Назгүл Акматова айымдын үйүнө конокко келдик. 5 кыздын апасы, жакында эле эгиз кыздуу болгон. Буга чейин Суперинфо жана бир топ массалык маалымат каражаттарына да интервью берип келген. Колубуздан келген жардамыбызды берип келебиз. Эми бүгүн келген себебимдин бири Назгүл айым жылдын апасы деген программага катышып жаткан экен. Даярдыктары кандай, деги эле эгиз кыздардын абалы, бул жака качан көчүп келишкен, акыркы маалыматтары менен жана ашканадан Назгүл айым кандай экенин билиш үчүн биз атайын конокко келип олтурабыз. Кызыктын баардыгы алдыда, эч кайда алыстабаңыздар. Назгүл айым мен болсо керек. Назгүл. Назгүл, саламатсызбы? Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кандай жатасыздар? Жаз жарыш, күз күрөш дегенде күркүрөгөн күз мезгилинде Кадыровдордун май азыктарынан сизге ала келдим. Үй бүлөңүз менен жеп коюңуз. Анан ушул майлардан сиз экөөбүз бүгүн самсы жасайбыз. Сиз мага жогоруда айтыңыз, Назира айым деп, келиңиз эми самсы жасайын деп. Анда эми ашканаңызга өтөйлү. Жүрүңүз. Кандай жүрөсүз? Жакшы. Денсаулыктарыңыз? Айбагандай сонун жерге жайгашып алыпсыз го. Абасы таза, кененчилик, караңызчы. Аябай жакшы жер экен. Суусу таза. Достор, Назгүл айымдын бакчасында отурабыз. Ашканасында мындайча айтканда. Назгүл айым, биздин дам программабызга эмне жасап бересиз бүгүн? Самсы с картошкой. Самсы с картошкой. Пияз, картошка. Сливочный май. Бирок эмкиде самсы жасаганда Кадыровдордун майынан жасап көрсөңүз, сливочный майынан, абдан дамдуу. Самсында ушу менен жеп көрөйлү. Анда баштадык биз сымыла деп. Мен эмне кылайын? С картошка арчыңыз, мен пияз арчайын. Наконец-то Назира картошка арчыйт экен. Анткени бүт эле эфирлерде мага пиязды арчытып коет ай. Назгүл айым, кандай жатасыз? Сүйлөңүз. Жакшы, буйрса. Назгүл айым, бул жака качан көчүп келдиңиздер? Аябай кенен жер экен. Бир ай болду көчүп келгенибизге. Ага чейин ушу шаарда квартирада турдук. Андан кийин төрөп больницадан чыккандан кийин ошо эжемдин үйүндө турдум. 40 күн ошол жакта болдум. Ал кандайча эжеңиз? Ал мурунку ошо жашаган жеримдин кошуна эжем, ал кичинекей кезимден эле тааныйт, ошо өзүм жашаган жеримде. Анан ошол жака турмушка чыккандан кийин ошол жакта жашаганбыз. Ошол жакта кошуна болчубуз. Аябай жакшы эжебиз. Жакшы эме мындайча айтканда жакшы катыштарданбыз. Ушул күнгө чейин кол кармашып жатасыздар. Ооба. Киришип, чыгышып дегендей, ошол жерде ошо өзү үйүндө жалгыз болгондуктан ошо үйгө мени чакырып, ошо кыздарым менен. 5 кыз менен ошол эженин үйүндө турдуңузбу? Ооба. Бир тууганыңыз эмес? Жөн гана тааныш, э? Ооба. Ушул эжеге учурдан пайдаланып рахматымды айтып кетейинчи. Сизге чоң рахмат ушул Назгүл айымды 5 кызы менен 40 күн үйүңүздө тындыртып, э? Ооба, 40 күн ошол жакта турдук. 40 күндөн кийин анан өзүм ошо квартира издеп жүрдүм, баягы 5 бала менен бата тургандай.
бирок чыгып атты квартиралар, бирок ошону төлөй аламбы деп кечке ойлондум. Ай сайын иштерди иштебесиңиз. 1-2 айын төлөй алам, макул, андан кийин кантип төлөйм деп кечке ойлондум, ары ойлондум, бери ойлондум. Анан бияктан ошо башында интервью бергенде бияктагылар көрүшүптүр, ушул айылдагы. Ошо азыркы жашап аткан үйдүн ээлери көрүптүр, анан көрүп эле мага чалышкан. Мага чалып, ошо үйүбүз бар, ушундай эч ким жашабайт, келип жашай берсеңиз болот деген. Үйдүн ээси каякта экен азыркы учурда? Азыр алар данный момент эмеде Москвада иштешет экен. Бирок азырынча келишпейт экен ошол. Мага айтышы боюнча. Анан биз пока ушул жерде тургула, тура бергиле деп айтты. Анан биз Кырчыккан баарын ачайм же бул жетиштүү? Да, бир да ачып коюңуз. Ачып коюн. Келгиле деп мага чалган, ошо мен анда төрө элек болчумун. Анан мен айткам ошо анда төрөгөндөн кийин чалайын деп, анан ошол номерин өзүмө жазып алып, анан кийин ошо эжемдин үйүнөн кетем деп атканда ошо ойлондум кечке, чаламбы, чалбаймбы, эмне кылам, кете берейин депчи. Анан чалып көрдүм, чалсам эле ошо сразу келе бергиле деп айтышты, бош эле турат деп. Анан сразу эле ошо эртеси эле машина жалдап, окот арышты жүктөп алып эле кеттик. Бул үйдүн ээсинин аты ким экен? Батырбек байке деди окшойт. Батырбек мырза, чыныгы батыр экенсиз. Алыскы Москвада мигрант болуп жүрөт экенсиз. Ден соолугуңуз бекем болсун, көп жашаңыз. Караңызчы кандай чоң сооп кылдыңыз. Үйүңүздө 5 бериште жашап атат. Сиздерге чоң рахмат. Анан качан көчүп келет экен белгисиз? Качан келген белгисиз, Азырынча жашай бересиз, Ошо буюрса жакшы экен, биякта аябай мектепке да жакын, элдери да аябай жакшы экен, тегерек четте кошуналар аябай жакшы экен ошо. Баары жакшы эле, баары жакшы мамиле кылып атышат, эч ким эчтеке деген жок. Айылдагылар бат-баттан келип атабы сизге конокко? Ооба, кошуналар келип атышат. Мен ошо интернетке чыкканымды көрүшөт, билет экен баары эле, анан ошо келип эле. Пияз менен картошка менен жууп келе калайын, сиз барып камырды алып келбейсизби? Камыр даярдап койгонбуз. Биз жууруп, эми камырды бардыгы эле жууруганы билсе керек, бизге эмне керек эле андайча камыр жууруганга? Камырга ошол биринчиден ун, андан кийин туз кошобуз. Анан сливочный, Анан жууруп, тындырып, жайгандан кийин үстүнө сливочный майдан сыйпап, каттап, морозилкага где-то жарым саатка, кааласа 1-2 саатка коюп койсо болот. Макул, анда сиз барып камырды алып келе калыңыз, мен картошкаларды жууп келейин. Назира эже, мен камырды жай берейин, сиз картошка пиязда тура бересиз. Анан улуу кызыңыз мектепке бар да? Кайсы мектепке барат? Ушул айылдын мектебине. Мектебине 1-чи класска кирдик. Окуулары кандай? Жагып атабы мектеп? Жагып атат. Буюрса жакшы аракет кылып, чогуу окуп атабыз, чогуу мен жардам берем. Айтыңызчы, Назгүл айым, 5 кыз менен жалгыз бой эне болуп жашаш оор элеби? Эми мага лично азыр негизи оор. Если мисалы иштебесең, күнүмкү мисалы эмне продукты же болсо керек болот экен, баары акча керек болот жаныңда. Эгер иштеп акча таап, ошондой эле 5-өнү чогуу алып кетип, заодно ошо 5 кызды карап атса, анда мен оңой эле го деп ойлойм да. Бирок эгер иштебей үйдө отурсаң, анда оор эле. Азыр сизге ким жардам берет? Азырынча ошо бай эмеге интернетке чыккандан бери шаарда жүргөндө ошо шаардан жардам берип атышты. Жакшы, көп адамдар жардам берди. Баарына рахмат демекчимин. Чоң рахмат. Бияка келгенде, бияктын ошо элдери ошо угуп келгенде эле ошо баары келип жардам берип атышат. Негизи продуктын алып келип берип атышат. Акча болсо акча келип, ошо акча чогултуп беришти. Ошо айылдан кошуналар ошо бияктын өздөрү урууга бөлүнүшөт экен ошол.
ошолор болуп акча чогултуп алып келип беришти ошо нампаныңа же майда чүйрөңө керек болуп калат депчи. Анан кошуналар ошо эмне керек болсо айтып тур деди, мен уялбай эле депчи. Анан мен макул деп калдым. Анан ошол бир кошуна бар, ошол бир мешок картошка, бир мешок пияз кылып алып келип берди. Башка да ошо кошуналар аттарын билбейт экен, бирок ошо ошо un, макарон же жанагындай колунан келсе сахар баарын алып келип беришет. Сүттү кээде анда-санда сүт алып келип беришет кээ бир кошуна. Баары эле ошо келип кетип туруп атышат, келип сукап кетип атышат. Кандай жакшыбы деп. Чынында эле эмнеге муктаж болуп атасыз? Сизге эмне керек? Мына кыш мезгили келатат, суук түшө жакында. Азыр эми кандай десем, азыр эми баары эле азырынча Кудайга шүкүр. Үйдө бар тамак аш. Бияктан кышкыга деле отун суу бар экен. Бияктагылар ошо Көмүр түшүрүш керек, э? Көмүрдү ошо түшүрүп беребиз деп айтышты. Негизи ошо может айыл өкмөтү же болбосо ошо ушул айылдын ичи ошо түшүрүп беребиз деди да. Бирок точно ким түшүрүп берет билбейм. Ошо айыл өкмөт айтты. Анан ошо бул айылдын да депутаты бар экен. Ошол киши да кайрылган ошо. Керек жардам керек болсо айтыңыз деп анан макул дегем. Директор, мектептин директору ошо Нуриза деген эже экен, ал да аябай жакшы эже экен. Менин кызымды ошо мектепке алды. Хотя биз азыр документибиз кичине бүтө элек. Баса балдардын 2 кыздын көйлөгү бар, 3 кыздын көйлөгү кайсыл жакта билбейсиз, калганы? Жок, ала элекмин. Төрөгөндөн бери ала элексиз? Жок, ошо ала элекмин. Эмнеге төрөп чыгып атканда сизге эч ким көйлөк берген эмес беле? Мен ошо башында төрөп чыгып атканда мен билбептирмин да, ошо мисалы өзүң фамилияңа жазып алса болорунчу. Мен алган эмесмин. Демек, менде ЗАГС жок. Мен деген көйлөктү ала албайм деп ойлодуңуз да? Анан ЗАГСга отуруш керек деген ойдо эле жүрө бериптирмин. Же болсо ЗАГС болбосо дагы эми ошо мен анда жолдошум менен жашап атканда эми ошо мына бүтүрөт экенбиз, ана бүтүрөбүз деп жүрө бергенбиз, бирок бүтүрө алган жокпуз. Чуркаган жокпуз десем болот да. Анан азыр ошо документи жок, азырынча эми бүтүрөбүз го буюрса. Мындай суроо да сизге. Интернетке чыккандан кийин үй-бүлөңүздүн кабыл алуусу кандай болду? Интернетке чыкканыңызга эмне түрткү болду? Мен сиздин алгачкы маегиңизди Супинфодон көргөм, кийин анан бир тууган болуп калдыкпы? Негизи эми кыйналып кеттиңиз беле аябай? Акчаңыз жок болду эле? Мындайча айтканда ооба, акчам жок болчу. Анан квартирамды дагы ошо жашаган квартираларымды дагы төлөй албай калып аттым. Бирин төлөсөм, бирин төлөй албайм. Касы ошол да, эми акча, бул жерде акча проблемасы келип, баягы эле акча болуп калат. Анан ошо квартирамды төлөй албай, ошо мурунку квартирамды дагы төлөй албай, азыр до сих пор ошо карызым бар да. Анда бере элекмин. Квартирага канча карыз? Где-то 3 айдыкын ушундай карызмын. 3-4 айдыкын. Эми квартира көп эле көчтүм, бирок эң биринчи квартирам ошо. Жок, ошо канча төлөчүмүз эле буга чейинки квартирага? Эң биринчисин ошо башында жашаганда 3,5 төкчүмүн. Биринчи жашаганда. 4 айдыкы 12 миң сом болот абы? 3 миң сомдо? Жок, андан кийин кайра кичине баягы жайында аябай ошо душу бар деп ошол эле жанындагы эле комнатага көчкөнбүз да, ал 6,5 болчу да. 6,5 болчу, ичинде туалет, душу бар болчу. Анткени мен иштеп атканда кыздарымды ошо ичине камап бекитип кетчүм да, туалет ичинде депчи. Анан ал жерге ошо төлөп атканбыз, жакшы эле төлөп, анан ошо мен иштебей калдым. Андан кийин кичине ошо төлөй албай калдым, ошо 3 же 4 айдыкын төлөй албай калдым да. Ошол 3 айдыкы 6 миң сомдон? 6,5 где-то 14, почти 20 ашып калат экен. 18 миң сом болот 3 айдыкы. 18 болгондо 4 ай болуш керек эле ошо. Унутуп атам, 3-4 айдык эле да. Анан ошону бер деп атабы сизге? Жок, башында 1-2 жолу ошо бер деп айтып жүрдү эже, хажайка эже. Ал да аябай жакшы эже.
А мен ошо иштей албай эле ошо эми кышында болуп калды да, эми кышкы болуп калды, иштей албай эле төлөй албай калдым. Аны айткам, бирок бир күнү болсо бир күнү берем депчи. Күтө туруңуз, алдабайм, качпайм. Каяка көчүп кетсем деле ошо берем дедим да. Каяка ачмаңыз, интернет жылыз аласың, жалгыдай. Жок, эми башында Кудай буйруса. ал квартиранттар деле мисалы кээ бир алдап кеткендер бар да. Берем деген, бирок ошо бере электим дагы эле. Эми мүмкүн алдыда берермин эми барып эсте. Кудай буйруса. Ал деле түшүнчү мен эми, конечно. Үйдө 3 кыз менен күн жумушка кетип кайра кеч келип эми жакшы, өзү жакшы. Кандай жумуштарда иштеп жүрдүңүз? Ар кандай эле жумушта иштедим. Кухняда, бирок в основном эмеде поляда иштедим, малина терип, ошо малина терип күнүнө ошо акчасын күнүгө алчубуз. Өзүм ошо малина терип иштечүмүн мурда эле. Ошол жумушума кайра барып иштедим да, ошо эми жайкысын. Кайсы мектепте бүттүңүз? Сакимбек Матов атындагы. Бишкектеби? Жок, шаар четинде. Шаар четинде. Кайсыл жеринде? Кой Таш айылы. Кой Таш айылы. Анан мектепте бүтөр менен көөгө тигем деп куялданышыңыз беле? Жок. Анан эмне болуп кетти ал жагы? Эми мен ал кезде чын айтсам ошо жаштыкка да салдыкпы, эми баягы переходный возраст дегендей болуп. Эми мектепти бүттүм, андан кийин ошо Мектепте кандай окудуңуз? Кайсы сабактар кызыктыңыз? негизи гуманитарный деп коет го, ошо мындай ОЗК жандай ыр жаттап, кыргыз тил кызыгат, орус тили орусча жаттарын жакшы окудум десем болот. А так математика, химия деген сабактарын чын айтсам жок болдум. Негизи это меники эмес экен да. Көп эле аракет кылдым, үйдөн деле үйдөгүлөр көп аракет кылышты, бирок такыр математика сабагым, география жандай ошо математика же сабактар такыр. Такыр мээме кирбей койду бирок. Канча бир туугансыз? 4 бир тууган. 4 бир туугансыз, э? Туугандарыңыз менен байланышып турасызбы? Туугандарым болгондо өзүмдөн ошо бир туугандарым менен күнүгө сүйлөшөм дебейм, бирок общаемся. Мен WhatsApp аркылуу кээде чалышып турабыз. Но күнүгө эмес. Анда-санда десем болот. Жакшы эле сый мамиледебиз, баары жакшы эле. Эми мен аларды жакшы көрөм, мен өзүмчө, алар мени өзүнүн эмесинде өздөрүнчө жакшы көрөт деп ойлойм. Учурдан пайдаланып жаштарга, өзүңүздүн теңдүүлөрүңүзгө кандай кеңеш берет элеңиз? Азыр ошо тем более ошо жаштар мектепте окуп, переходный возрастка өткөн ошо кыздар, балдарга айтам. Ата-энебизди биринчиден ошо ата-эненин айткан сөздөрүн угуш керек экенбиз. Ата-энеңер кандай айтып урушса деле, алар бизден баягы жаман болсун деп урушпайт. Ошолорду угуп, чтоб кийин өкүнүп калбаш үчүн угушубуз керек экен. Мен деле ошо мурда кичинекей кезимде көп нерсени мындай мүмкүн туура эмес кылдымбы, ким билет, же ойлонбостон кылдымбы, алдымды билген жокмун да. Алдыда эмне күтөт, күйөөгө тийип кетеримди деле билген жокмун, 5 баланы төрөйем деп деле билген жокмун. Сиз мектепти бүткөндө апаңыз, кызым, ушул университетке тапшырып окуп ал деп сизге кеңешин берди беле? Берген, жакшы эле берген. Бул жерде өзүбүздүн выбор болчу, баягы кичинекей кезде сурайт го, эмне чоңойгондо ким болгуң келет депчи. Анан мен ошондо айтчумун, эми ошо повар депчи. Аш болчу. Кандай повар болсун, там национальный болобу, зарубежде, ошо кондитерский жагынан болобу, любой тамак, любой эмени. Кандай болгон күнү да аш болчу. Анан хорошо деп алар жардам берген, негизи убагында жакшы эле жардам берип, өтчү жерге тапшырткан, бирок ошол жерден минус өзүмөн деп ойлойм. Бул жерден, конечно, өзүбүздөн минус, өзүбүздөн күнөө кетти. Менде мисалы, менден кетти дейм. Анткени билбейм, ал кезде такыр оюм мүмкүн. Любовь келип калдыбы? Жок, андай эмес. Просто
Не знаю, может, билбейм, чын айтсам, эмне окуга койдуң? ол кезде ошо переходный возраст отпойм, ошол момент окшойт да. Возраст эмнеден болду? Любовьтон болду, сүйүп калдыңбы? Жок, андай эч ким деле сүйүп болчумун. Тамаша, атамай. Могу эме, эмне кошоюн? Пияз кошоюн, туз кошоюн, пияз. Туз, перец деген. Анан иже өкүнөт экенсиң да окуй Мындай эми азыр ойлоп көрсөм өкүнүч бар, өкүнүп эми может ошо повардыкында өзүм тандап алгандан кийин ошо алып кете алган жокмун. Может ошо окуп бүтсөм азыр бир өзүмдүн может эмем бизнесим может ачмакмын деген ойдомун. Эми баягы повардык. Кондитер болмоксу, Кондитер болуп. жакшы ресторанда иштемекчи. Бирок азыр деле кеч эмес, Кудай буйруса мына балдарыңыз чоңоюп калса, мен сизге жардам беремин. Ашпозчунун сабактарын окуп үйрөнүп алыңыз, Кудай буйруса. Назгүл, кукинг деп чыгарабыз. Буйруса алды да. Назгүлдүн таттуулары деп Кудай буйруса мен сиздин таттууларыңызды дүкөндөрдөн көргүм келет, Кудай буйруса. Эң негизги эмне? Ишениш керек. Анан аракет кылыш керек да көп нерсегечи. Ошол анысы айткандай, ошо эми азыр күйөөгө тийип деле кетем деп ойлогон жокмун. Бул эми күйөөгө деле конечно жакшы көрүп эле тийгенбиз, анан бирок эми дальше эми ушундай кайра бат эле жашабай, бат эле ажырашып кетеримди деп билген жокмун. Андан кийинки турмушума деле ошо бат эле тийип кеттим. Анан ошентип эми бешөөнү деле төрөй калам деген деле эч кандай эмем жок болчу, оюмда жок эми. Бирок буйрук экен, эми мен атайын бешөөнү төрөйүн деп пландаган эмесмин. Кудай берерин эле унутпасын. Бирок мындан кийинки сиз кетирген каталарыңызды сиздин балдарыңыз кетирбеш керек да. Аларга татыктуу билим бериш керек, аларга туура тарбия бериш керек. Анан бул башталышы го деп ойлойм. Аябай жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Ооба. Өзүңүздүн оозуңуздан уксам. Бул жаңылык ошол быйыл 2021-жылдын проекти ошо Мама года жылдык эне деп аталат экен. Бул жерге ошо бир андан көп балалуу апалар, эжелер катышса болот экен. Главное ошо эне статусуна ээ болгон эжелерге катышууга болот экен. Ошол жерге катышып көрөйүн деп чечтим. Эми Өзүңүздүн күчүңүздү сынап, өзүм со стороны ошо өзүмдү да көрүп, анан биринчи жолку катышып аткан конкурсум. Буга чейин эч кандай конкурс же бир эмеге чыгып көргөн эмесмин. Аябай мындай толкунданат, эми сарсанаа болуп мындай кандай болот, чыга аламбы, чыга албаймбы, аткара аламбы. Эмнеге тартып албайсыз? Жок, эл көрөт, баары эле көрөт, анан просто өзүмдүн баягы ичимен ошону бир аз эми ошо эмем бар да. Эми биринчи жолу чыгып атканыма байланыштуу анан өзүм дагы баягы мүнөзүм тартынчакмын да көп. Анан ошону чыга аламбы, чыга албаймбы. Конкурстун талабы кандай экен? Конкурста ошол биринчиден ырдайт экенбиз, билеп, өзүбүздү тааныштырып, ошол жерде адам ошол таанышып, ошол жаңы досторду күтүп, ошондой жаңы таанышуулар болот экен. Жана ошол эле сценага чыгып, басып, ары ошо өзүбүздү көрсөтөт экенбиз. Оңой эле көрүнүп атат, бирок жасай келгенде өтө эле. Кол батыр дейт Назгүл айым. Ошондуктан сиз эч нерседен тартынбаңыз. Кудай буйруса биз жалпы достор аракет кылып колдойбуз Назгүлдү барып. Кудай буйруса канчасында болот экен? 25-октябрь. 25-октябрда. Жакшы экен. Демек сиз дагы конкурска даярданууга убактыңыз бар экен. Колдон келген жардам мен дагы берем, Кудай буйруса. Ушул катышып, жакшы орунду ээлейт деген ойдомун. Анан негизи бул конкурска катышуунун эмне түрткү болду сизге айтыңызчы? Бул жерде биринчиден өзүмдү ошо сынап көрөйүн дедим. Эми бир нерсе мындай аткара аламбы, кыла аламбы деген. Бир нерсе чыгабы деппи? Анан экинчиден ошо өзүбүзгө мотивация деп ойлойм. Мындай Азамат жакшы. Сизге ийгиликтерди каалайбыз.
чоң рахмат. Эми буюрса баары эле аткаралат болушум чыган. Эми билбейм, ошо утсам да утпасам дагы эми участие десем дагы болот. Антип айтпаңыз, биз бир гана жеңиш менен чыгабыз, Кудай буюрса. Биз жеңишибиз керек деген ой менен катышалы, жакшы. Анан мындай суроо. Эми соц тармактарда звезда болуп кеттиңиз, анан жанагы жоголуп кеткен жолдошуңуздан кабар жокпу баса? Ал Любовьуңуз какта жүрүптүр? Чыгып атабы? жок, Мен тамашалап атам, атын билбейм да. атын айтпай эле коеюн дебейм да. Эми мен күнүгө чалып сүйлөшөм дебейм, анткени андайдын деле кереги жок, потому что биз өзүбүз кеткенден кийин эми кайра чалып же кайра сүйлөшкөндүн кереги жок деп ойлойм. Ал чалат, где-то 10 күндө бир чалып турат, кыздарын сурап турат, жардам берем деп турат. Кээде ошол жардам берем деп коет, кээде башкача сүйлөп коет, бирок кыздарын сурап турат буюрса. Анда эле Бирок бир да жолу акча которуп же акча берип эме кылган жок, жок, акчаны ушул айда сентябрь айында которгон биринчи ошол жаңы эле иштеп баштап, ошо иштеп баштады өзү деле. Буга чейин иштей элек болчу, акча которуп, акча бере элек болчу. Анан ушул айда эле бир аз акча салды. Эми бул кийинки келаткан айда деле ошол бир аз колунан келишинче акча салып деди. Кайра жашоо планыңызда? Кайра бир жакшылап көрбөйсүзбү? Балким кайра оңолуп, ал киши деле ойлонуп көрдү. Балким кайрадан бир жакшы үй бүлө болуп кетесиздер. Азыр мен чын айтсам жашагым келген жок өзүмдүн, потому что билем эми кандай, мен да көңүлүм калды десем болот, анык деле калса керек. Бирок ал потом аял болуп көңүлүн кантип калтырмак элеңиз, антип айтпаңызчы. Анан жок, ал биринчиден ошол эми өзүбүз билебиз, эми баягы эмне болгондо, эмнеден уруш чыгып, эмне болгондо эми тил табыша албай атабыз, аны өзү деле билет. Бирок кайра жасайлы деп деле айтат да, бирок мен өзүм ошо өзүмө ишене албайм да, кайра жашай албайм. Кайра эле ошол окуя болот. Анан эми көнгөн адат калабы дегендей бар го, көнүп калган адат калбайт го деп ойлойм да. Эми азыр жаш кезинде калбасам да уже карыганда тем более калбай калат го дейм да. Эми өзгөрүлөбүз дейбиз, бирок өзгөрүлө албайбыз го дейм. Жумуртка сүйкөп коебуз. Туткообуз болсун, Кыздарга негизи кандай тамактар жасап бересиз? Кыздарыңыз эмне тамак жакшы көрөт? Алар көбүнчө алар камырга басым жасашат. Камырдын любой тамагын, макарон, ошондой эле китлап, же болбосо суюк тамактардан көбүнчө кесмеге басым жасашат. Ошону кесмени көбүнчө жасаганга аракет кылам. Бирок тамакты ошо азыркы балдар көп эле кесме жакшы көрөт болуш керек деп ойлойм. Кесмеге бирок ар кандай кылып жасайм, эми окшош кылып жасай бербейм, аракет кылам. Көбүнчө ошо алар жанагындай овощи, сабиз, перец дегендерге жешпейт да, ошон үчүн аларга ылайыктап тамак жасасам болот, десем да болот. Эгиз кыздарыңыздын абалы кандай? Канча ай болуп калдыңыздар? 2 айдан аштык. Жакында 3 ай болобуз, октябрь айында. Буюрса алар жакшы, чоңоюп атышат, баары жакшы. Эң негизгиси оорутпай, аман-эсен чоңойтуп алыңыз. Буну канча мүнөткө коебуз? Бул азыр 10 мүнөттүн ичинде бышат, даяр болот. 10 мүнөттө эле бышып калат. Анткени бул картошка менен эле пияз, эти жок. Сиз анда барып ысык мешке салып келиңиз, мен барып балдарды карап келейин, Баса, балдарга могу майдан сөзтүрдө майынан шылап бериңиз, эртең менен мектепке кетип атканда, анткени бул деген бул май натуралдуу, эң негизгиси. Балдар аябай гана нанды менен жегени жакшы көрүшөт. Мен өзүм жакшы көрөм бул майды. Бул Кадыровдардын сүт азыктарынан чыккан, Кыргызстандан чыккан. Бул биз ата мекенди көндүрүш, көндүрүштү өзүбүз колдобосок эч ким колдойт. Азыр самсы мен дагы ушул майды жейбиз, Курсак ачты, сиз алып келиңиз менин балдарга.
Достор, ак эмгектин наны таттуу болот дегендей мынакей Назгүл айым экөөбүз эмгектенип жасаган самсыбыз дагы даяр болду. Назгүл айым, бисмилла, келиңиз, алыңыз. Кана биздин самсыбыз кандай болуптур? Жок, мынакей мен жана айткандай, кадыровдордун майын сөзсүз түрдө үй бүлө менен жеймин, үй бүлөбүз менен колдонобуз. Жана кичинекей эртең менен жанагы сабакка кетип баратканда балдарга берсемчи, бутерброд жасап аябай жакшы жешет да, жейм эл анын үстүнө да мындай. Эми биздин картошкабызга май кошулган жок, диета өлдү, Назгүл. Мейли, эми ничего. Конкурска чейин убакыт бар, дагы арыктайбыз дебейм деп. Бисмилла. Аябай дамдуу болуптур, сизге жактуу? Соом болуптур. Мындай самсынын жебегени көп болуптур чынында эле. Биздин эфирибиздин алкагында самсы бышырган Айзада айым болгон. Кезекте сиз болдуңуз, андан бери бир топ айлар, жылдар өткөн. Эми эмне деймизги, Назгүл айым? Белиңизди бекем бууп, 5 кызга татыктуу тарбия берип, жакшы апа болуңуз. Анан кийин мына Кудай буйрса 25 октябрда конкурска катышат экенсиз. Ошол конкурсуңуз ийгиликтүү болсун. Жакшы бир салмактуу орунга ээ болуңуз. Кудай буйрса ошол сиздин ак өргөңүзгө биз жеңишиңиз менен куттуктап келели. Буйрса. Айтканыңыз келсин. Назира эже, сизге чоң рахмат ушинтип келип, атайын убактыңызды бөлүп, алыскы жерге келип мени тартканыңызга, келип кеткениңизге чоң рахмат. Жана учурдан пайдаланып айтмакчымын, ушу мага ушул убакка чейин акча салып, жана колунан келишинче жардам берген адамдарга, баарыңыздарга чоң рахмат. Мен жана башында ушул мен өзүмдүн классташтарым да мага чоң жардам берди. Алар дагы өзүлөрү акча чогултуп, мен дагы ушул роддомго керектелүүчү заттарымды бүт алып келип беришкендерине чоң рахмат деп айтмакчымын. Жана мага ушул эл сомго акча салып, алыскы иштеп жүргөн мигрант жердештерге дагы чоң рахмат. Мага ушинтип 10 сом болсо, 20 сом болсун, мейли көп суммада акча болсун, салгандарыңызга чоң рахмат. Ден соолуктарыңыз бекем болсун. Көп жашаңыздар, бактылуу болуңуздар, бала чакаңыздын убайын көрүп жүрүңүздөр. Жана ушул жерде жашап жаткан менин ошо айылдын элдерине, ошол аксакалдарына чоң ыраазы демекчимин. Жана мектептин директоруна, айыл өкмөтүнө баарына чоң ыраазычылык деймин. Эч ким мени ошо жалгыз калтырган жок. Баары жардам берип атат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ыраазыбыз. Сизге дагы ийгиликтер каалайбыз, Назгүл айым. Ушул үйдүн ээсине дагы чоң рахмат. Ушул сизди бекер жашатып атканына, эми Кудай буйрса аракет кылып, биз аракет кылып атабыз сизди бир үйлүү кылганга, колубуздан келишинче. Балким өзүңүздүн үйүңүзгө жашап калаттырсыз. Ниеттен, баардык аракеттен, жараткандын эң негизгиси колдоп турса, анан элибиз дагы жардам берсе, жакшы бир ийгиликке жетебиз деген ойдомун. Бала бакыраңыз менен аман эсен туруңуздар. Эми шаардан алыс эмеспиз, 1 сааттык жол. Бат-баттан келип туранга аракет жасайбыз. Дастарконуңуз дайыма ушундай майлыга, сүткө толуп турсун. Чоң рахмат айтканыңыз Достор, келсин. Дан программасы берүүсү сиздерге рахматымды айтам. Сиздин ар бир жазган комментариңиздерди сөзсүз түрдө угамын жана окуймун. Ар бир баскан лайктарыңыз мен үчүн аябагандай маанилүү. Назира Бердиголдун официалдык түрдөгү расмий каналына катталууну унутпаңыздар. Ар бир комментариңизди окуп, эмки эфирге ошол конокторду чакырууга аракет жасап келемин. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Кудай буйрса эфир аркылуу амандашканга чейин сак саламатта калыңыздар.